Микробтор жана бактериялар. Микроб деген эмне? Грек тилинен алынганда микрос майда, кичине дегенди билдирет. Микробтор көзгө көрүнбөгөн жандык. Бул жандыктарды микроскоптун жардамы менен гана көрүүгө болот. Алардын формасы, касиети, жашоо мүнөзү, айлана чөйрөгө болгон таасири ар түрдүү. Микробтордун ичинде негизги орунду бири клеткалуу организмдер, бактериялар ээлейт. Жердеги бүткүл турмуш көп жагынан мына ушул бактерияларга жараша болот. Алар бардык жерде, абада, сууда, жерде, кыртышта, өсүмдүктөрдө, жаныбарларда да жашайт. Айрым бактериялар өтө назик келип бат өлөт. Кээ бирлери кайнатканда, тоңдурганда да эч нерсе болбойт. Кала берсе, кислота, шелоч, ууларга да туруштук берет. Көзгө көрүнбөгөн бактериялар биздин турмушубузда өтө чоң таасирин тийгизет. Алар адамдын жана жаныбарлардын организмине кирип, коркунучтуу ооруларга алып келет. Ошондуктан ажатканадан чыккандан кийин, ойноп келгенден кийин, сабактан келгенден кийин, көчөдөн келгенден кийин, ар түрдүү жумуштарды аткаргандан кийин, тамактанаар алдында жана тамактан кийин колду самындап туура жууп туруу керек. Колду туура жуу ар түрдүү оорулардан сактайт.